Жалпыңыздарга салам, урматтуу кыргыз бир туугандар. Баарыңыздарга эле маалым болгондой, бүгүнкү берүүбүздө дагы бир опурталдуу болуп эсептелген маселеге көңүлүңүздөрдү бургум келет. Жогорку кеңеште ошондой эле жалпы эле министрликте деги эле бийлик бутактагы кайсы гана кызматта болбосун байма-бай эле элдин назарын салган окуялар кездешип турат. Ошолордун бир көрүнүшүн айтып берейин деп турам. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев мырза жөнүндө. Ошондой эле анын каршылашы деп айтсак туура болобу? Учурдагы жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу боюнча сөз кылсак, экөөнүн тиреши кичинеден болуп отуруп, чоң бир резонанстуу маселеге айланып отурат. Жогорку трибунага чейин чыгып, Жусупбек мырза Алымкадыр Бейшеналиев боюнча мен ар бир сөзүмдү фактыларга таянуу менен гана айтам деп жарым сааттай баяндама жасап, ондогон жагдайларга токтолду. Урматтуу депутаттар, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, урматтуу биздин жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбекович, урматтуу биздин эң бир азыркы өткөл мезгилде таанымал болуп аткан Камчыбек Кыдыршаевич генералыбыз, мен бул кайрылууну сиздердин алдыңыздарда ортоңку трибунага чыгып айтууга мажбур болдум. Менин бир дагы бир тууганым, же болбосо досум, жарым бир медициналык кызматкер эмес. Кече жакында көрдүңүздөр, өткөнкү сессияда жанагы Алымкадыр Бейшеналиев боюнча айтылган маселелерди сотко берип, эми могул бүгүнкү айтылгандан кийин мага деметип Гаагадагы трибуналга берсин. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, элдин арасынан, же болбосо ошо команданын арасынан саткындар чыгат экен. Орусчасы предательдер. Бул предательдин бири Алымкадыр Бейшеналиев. Бул киши жумушка келгенден бери президенттин ишенимине кирип, анын атын сатып, мамлекеттеги эң маанилүү саналган саламаттык сактоо тармагын жалпы системасын талкалап бүтмөй болду. Туугандар, мен убакыттын тардыгын эске алып, анча-мынча эле фактыларга таянып айтып кетейин. Биринчи, өткөндөгү сессияда айткан, бул прямой связан с ОПГ деп. Мен ар бир сөзүмө значогу жоксуз дагы далилдеп жооп берип жүргөн жигитмин. Депутат болгонго чейин дагы. Бул Алымкадыр Бейшеналиев ОПГ менен тыгыз байланышта экендигин бул уялбастан мени сотко берди. Ал айтты. Гиппократтын антын ичкем, ошон үчүн мага келген кылмыш дүйнөсүнөн болобу, башкасынан болобу мен операция кылганга мажбурмун дейт. Кыргызстанда мыйзам бар. Ар бир кылмыш, могул жерде генералдар отурасыздар. ДТП болобу, ножевое ранение болобу, огнестрельное ранение болобу, он должен фиксироваться правоохранительными органами. Немедленно должен сообщаться Минздрав тарабынан. А бул үйүнө бекитип, көрүнгөн жерде операциялар жасап, ал Гиппократтын антын эмес, ал акшынын долларына жасап жүргөн ал операцияларды. Элдин башына айландырбасын. Мисалы 47-чи колония менен Мед Академиянын ортосунда келишим болгон деп айтты. Мына, мен колумда Бейшеналиевдин да каты турат, могул жерде ректор Кудайбергеновдун каты турат, мен запрос жибердим. 47-чи колония менен Мед Академиянын ортосунда эч кандай келишим түзгөн эмес. Ал берген интервьюсунда айтып атат, мен келишимдин негизинде операция кылчу элем дейт. Жалганды башка жака барып айтсын. Андан кийин ошол эле учурда бизде маркум болгон Дөө Чыңгыз деген ОПГнын лидери болгон. Ысык аталык. Ушул Дөө Чыңгыздын балдарынын бири. Азыркы кезде министрдин оң колу болуп, кеңешчиси болуп отурган Ринат деген жигит бар. Мавлянбай уулу. Бул жигит
өмірінде госслужбада иштеген эмес. Болгону зубной техник. Бирок Алымкадыр Бейшеналиевдин 4 замминистрине карабастан жалаң кадр маселелерин жана башка чорный иштерин ушу жигит аркылуу бүтүрөт. Суд мет экспертизаларын, урматтуу могул жерде отургандар, сыйлап сүйлөбөй турсаң. Суд мет экспертизалардын справкаларын баарын через ОПГлардан келген түшкөндөрүн ошол Ринат бүтүрөт. Убагында Азиз Батукаевди медициналык жасалма документ менен Кыргызстандан сопровождение кылып чыгарып жиберген болчубуз. Эч кандай кепилдик жок азыр. Соттук медициналык мафиянын аркасынан ОПГлардын чыгып жаткандыгы. Ошондой эле бул Ринат министрдин советниги. Активдүү ОПГнын мүчөсү Момунов Мамазыр Орунбекович деген мурда көп жолу кылмышка жоопко тартылган, оор кылмыштарга ОПГнын активдүү мүчөсү. ОПГлардын зоналарда, түрмөлөрдө маселелер болсо ушул бала аркылуу Ринатка чыгышат. Ринат министр менен соответственно керектүү справка, керектүү кагыздардын баарын даярдап беришет. Мына, дагы эмне факты керек. Текшерсин текшерүүчү службалар. Андан тышкары тармактагы чоң кызмат орундарга главврачтарды, директорлор дайындоодо Ринат аркылуу акча алынып турат. Мисалы Ринат Бекболот уулу Нурболот деген болгон. Но жүрөк кардиология институтунун зам директору. Ошодон 50 000 доллар акча сураган. 50 000 доллар акчам жок, мен антип иштей албайм десе, 3-4 күнөн 20 000 доллар акча сураган. 20 000 доллар да бере албайм десе, анда кечирип коесуң, сени жумуштан кетириш керек dedi. Мына эшиктин алдына турат, Бекболот уулу Нурболот. Алып келип койдум. Живой. Андан сырткары 5-6 киши турат. Эгер добуш берсеңер, алып кирип нерде сүйлөтүп коем бардыгын. Чекеден тизип, отургузуп. Эшиктин алдына турат нерде. Турасыңар мына Нурболот. Туруп мына колуң мындай кылып кой. Андан сыртта да бар. Андан кийин бул жерде кардиологияда өзү бул бизде коррупция түгөнбөйт окшойт. Бул атуу өкүмүн киргизмей сайынчы. Ошол жерде эми оорук жандардан жана стенд коюу, жана башка бүт тыйындарды чогултушуп, ал жерде коррупциялык схеманы Ринат аркылуу министрге Тукушева Эльмира деген акчаны алып барып турушат Ринатка. Анан Талай деген болгон, мурда билесиздер, камалып, УКМК кармап. 2-3 ай жатып, аз ошол киши тар чөйрөлөрдө айтып өткөн, Toyota Foreigner'imди сатып 20 000 доллар бердим эле, камалып кетемби депчи. Азыр эми диагностика центрге кайрадан директор кылып коюптур. Бул Алымкадыр Бейшеналиев кандай десе болот? Бул урматтуу президент, сизге мындай кадрларды ким сунуштайт? Мен билбейм. Бирок бул жана устойчивый, системный коррупционный схеманы түзүп койгон Минздравда. Юкта Абдрахманов, Шаятбек, Түленбаев деген кошелеги бар. 5 000 доллардан 45 000 долларга чейин ставкалары должносттардын. Облбольницанын главврачы 3 комната квартирасын 45 000 долларга сатып берген экен. Заведующийлердин баарын чогултуп айтыптыр. Мен 45 000 доллар министрге бердим. Болдум. Эми урматтуу заведующийлер бир кварталда ушул акчаны чогултуп беришиңер керек. Заведующийлер чогултуп алып. Чогултуп албаганын арызын жазып кет дептир. Заведующий соответственно жөнөкөй карапайым калкка барып груз кылат. Андан кийинки бул жерде күмөндүү фамилиялар толтурам энди. Катарынан окуп берсем өтө көп убакыт кетет, но анча-мынчасы. Ниязбеков Анарбек Кулназарович, Жайыл аймактык ооруканасынын хирургия бөлүмү башчысы. Бул киши ОПГнын кылмыштуу топтору менен байланыштуу болуп, алардын жабыркагандарга дайыма жашыруун түрдө операция жасап жүргөн Алымкадыр Бейшеналиев экөө чогуу. Азыр эми анча-мынча баягы саясий ОПГлар менен байланыштагы кызматтагылар жумуштан алгыла десе, анын өзүн жумуштан алып туруп, хирург кылып кадимкидей, баласын заводдел кылып коюптур. Бул эмне деген көз боемочулук. Ордуна улун бөлүм башчысын кылып коюп койгон. Ошондой эле Кара Суу райондук аймактык ооруканасында директор. Бул айым мамлекетке 4,5 миллион сом зыян келтирип иш козголгон. Бирок бул жерде мен азыр сөзүм аягында дагы бир соттор боюнча да маселени айтып кетем. Ани соттук медициналык чорный мафия десе болот мунучу.
Бұл ақ халатчан министрдің içinde дағы черный халаты да бар екен. Урматтуу депутаттар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу президент, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, эгерде сиздер менин үнүм жетип аткан болгон болсо, могул жердеги слайдты коюңуздар. Мыйзамсыз баюулар боюнча Алымкадыр Бейшеналиев министр болуп турган кезинде жекеменчик чет элдик компаниялардан 2 миллион 460 миң доза вакцинасын 1 миллион 581 миллион 471 миң 315 сомго сатылып алынган. Түшкөн акча каражаттары офшорго кеткен. Пожалуйста, канча мүлк чогулткан ар бир адрестери бар. Жалаң могул жерде чогулган мүлктөрдүн 90%-тен ашыгы бул кишинин министр болуп иштеп тургандагы периодуна каралат. Мына, например, трехкомнатная квартира площадью 105,9, находится 5 этажей, многоэтажная элитная эра Construction расположена. Жал 29, дом 17, квартира 46. Ушул эле тизмекте 15 квартира бир компаниядан алынган. 15 элитный квартира Эра Construction деген компаниядан алынган. Аялына, экинчи аялынан Сабирдинова деген 2 кызы бар. Аларга өзүнө жаздырбасам баласына жаздырган. Анан бул байымын дейт. Бул каяктан бай? Муну элдин баары билет, канчалык медакадемияда зачет экзаменден акча алып кандай кылып сдавать этип жүргөнүн. Бардыгы могу мүлктөрдүн караңыздар. 20-дан ашык элит жанагындай люксовый машиналар. Range Rover Lexus 570 1 миллион доллардан ашык машинасына автопаркинг. Бул үчүнчү стороналарда айтпаганымда, бул жакын аялы, баласы, кызына оформить этилген мүлктөр. Не, бул элди жинди деп ойлойбу булар. Могул жерде мисалы жанагы Бейшеналиев Мар Алымкадырович, пожалуйста, баласы. Көлдөгү жанагы пансионаттар кандай жол менен мурда алынган, опугуну кандай колдонуп, жанагы 2 санаторийден кантип алганы тууралуу маалыматтар бар. Аны керектүү органдар текшерип алат. Кандай эле медакадемияда сабак берип жүргөн, заведующий болуп жүргөн, ито Илимдер академиясына мен кайрылат элем. Мунун жазган монологтору жанагы илимий даражасындагы защита кылган илимий бүт иштерин комиссионный текшерип чыгыш керек. Бул себеби абдан расчетливый жулик экен. Бул убагында Кулматов деген Ош обкомунун биринчи секретары болгон, ошонун кызын алган. Ринат Сатарович Кулматов деп обкомунун биринчи секретары. Ал киши соответственно өзүнүн курдашы Мамакеев хирург менен дос болгон. Аяш кайнатасы жазып берген бүт илимий даражаларын. Силерге мындай эле айтайын. Бул жерде коррупция боюнча көп маселелер бар. Бул Алымкадыр Бейшеналиевдин жүргөн жери коррупция экен. Садыр Нуркожоевич өзүнүн саясий эрки менен кумтөрдү кайтарды. 100%. Бул өтө чоң жумуш. Ошол кумтөрдөн пайдаланып, Акаевдин заманынан бери оңдолбой келген алтын балалык деген бар эле, көлдө билесиздер, ошону ремонт кылып берди. Ошого 300 миллион сом акча бөлүп берди президент. Ошол 300 миллион сомду да уруп кетти бул жагын. Балбак Зарлыкович, сиз көлдүн депутатысыз. Барып текшерсеңер болот менин могул сөзүрмө. Мына мисалы 300 миллион сомдун курулуш иштерине бөлүнгөн. Алымкадыр Бейшеналиев өзүнүн баласынын фирмасы аркылуу аны ремонт иштерине киргизген. Баласынын фирмасы аткарууга алып, ошол иштер сапатсыз, жарым-жартылай жасалып 150 миллион сомго чукул акча каражаты урдалган. Долбоордо көрсөтүлгөн курулуш материалдарынын ордуна сапатсыз материалдар колдонулган. Элементарный мисалы керамикалык кафелдин ордуна сапатсыз линолеумдер төшөлгөн. Эшик жана ички жанакы материалдарды айтпайлы коелу. Натыйжада мурдагы директор Алымкадыр Бейшеналиев менен азыркы директор Замир Асанбаевдин ортосунда кабыл алуу актысына кол коюлбай талаш-тартыш жаралып келет да сих пор. Азыркы директор. Эми
Алтургай, Алтын Балалыкка келген мебелдерди Алымкадыр Бешеналиев Бишкектеги үйүнө таштып кетиптир. Мебелдерди. Анын ичинде нан бышыруучу производственный шкаф да бар экен, балдарга нан бышырып берүүчү. Ал шкафты дагы мебелди да алып келип бер деп хутордук складтын башчысы бар экен, Нургүл деген эже. Кайра чалат экен, эртең бүрсүгү менен мебел дагы кайтпайыптыр, шкаф дагы берилбептир. Ал кеткенге жараша бүт мебел себели менен тазалап кетиптир, баягы кымбатыраак мебелдер. Бул эмне деген пастык? Ошол эле учурда эл аралык жанагы донорлордон, жанагы Кызыл Жарым ай деп коелу, ошондой коомдордон көптөгөн гуманитардык помощтор, матрастар, жана башкалар келет экен. Аны бухгалтери Салтанат деген Акматова Салтанат экөө сатып Салтанат министр менен иштеген кезде эле сразу 2 этаж үй салыптыр. Аны ГКМ текшерсе болот. Ал эле эмес легендарлуу ушул ак үйдө тосмо бар эле. Башынан 3 революция өткөргөн тосмо. Ушул тосмону управделами ошо Алтын Балалыкка берген. Аны да эптеп-септеп тосуптур дагы, калганын кыркып металлга сатышыптыр жана Акматова Салтанат экөө. Бул эмне деген нерсе бул? Бул өмүрүндө бир ачка кишилерди алып келип алганбызбы? Легендарлуу сиздердин заборуңуздарда бөлүп ачкан сатып беришиптир баягы Акматова Салтанат экөө. Бага көрсөтмө бере турган кишилер толтура ошол жерде. Кайсы жака барып саткандан бери. Ошондой эле туугандар, бул көз боемочулугу токтобойт экен. Бизде ФОМС деген бар, билесиздер. 92-91 жылдары бул защищенный статья болуп түзүлгөн. Ошону бул через Минздрав ушун акчаларын, бул акчага тойбогон киши окшойт. Бул Минздрав аркылуу өтсүн тигинден мындай деп атып, элдин баарын башына айландырып атып, эми мүмкүн жана фармация деген ишкананы президентибиз, Кабминдин башчылары туура эле ойдо жанакындай кылышкан, түзүшкөн. Ошол бирок ал жерде уставына көрсөтүлүп турат. Производительдерден, дүйнөлүк производительдерден фармация прямой контракт менен арзан дары-дармектер обеспечить этсин Кыргызстанды деп. Тилекке каршы фармацияда андай болбостон посредник частный фирмалардан срогу бүтөйүн деген дарыларды фирмаларда жиндемес да. Мамлекетиңе өлүп кетет. 1 ай, 2 ай, 1,5 ай калган кымбат баалуу ар кандай дары-дармектерди жанагы Элеман деген мамлекеттик аптека деп пиар кылып атпайбы? Ошолорго өткөрүп коет. А бул фармация жанагы Элемандын логистикасы, склады, транспортировкасы эч нерсеси чечилбестен туруп, ушуга аракет кылып, азыр мамлекеттик ооруканаларда дары-дармек дефицит. Элементарный жүрөгү кармаса изакет жок. Врачтар перчаткасыз иштеп аткан жерлер бар. Эмне деген бул башаламандык? Эми бул Элеманга Эрай деген компаниясы аркылуу алынат. Эрай кимдин компаниясы экен ал такталып атат азыр. Менде да маалыматтар бар. Эрай 80% поставка кылат. Ошо Эрайдын Алымкадыр Бешеналиевдин үй бүлөлөрүнө белек печкектерди дайыма берип, жакын мамиледе экендигин биздин өзүбүздүн булактарыбыз тактап беришти. Эң маанилүү нерсени айтып коеюн, урматтуу президент, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мурдакы министр болуп иштеген периодунда Мээрим деген помощница секретары бар эле. Ошонусу вымогательство, взятка менен кармалган. Бирок сот актап жиберген. Ал актаган сот, жогорку соттун судьясы Арстанбаева Диляра. Арстанбаева Диляранын өзүнүн күйөөсү азыркы кезде Алымкадыр Бешеналиевдин первый замминистри. Муну кандай түшүнсө болот? Буларды менин маалыматым боюнча Швейцарияда, Женева шаарында недвижимосттары бар бул үй бүлөнүн. Бул Исмаилов Медербек, мурда начальник управления по стратегии, еще по международным грантам болуп иштеген экен Минздравда. Миллиондогон долларларды жешкен. Булар чогуу коррупциялык схемасында дайыма Алымкадыр Бешеналиев менен чогуу жүргөн кишилер. Алымкадыр Бешеналиевдин, пожалуйста, могу мүлктөрүн көрсөттүң. Дагы бир жолу көрсөтүп кой. Булардын Туркияда да недвижимосттары бар. Дубайда да недвижимосттары бар.
урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мыйзамсыз баюу боюнча Беренеде соттук медициналык мафия ушул жерде жатат. Ушуларды кустура турган менин эсебим боюнча буларда жалпысынан 50 миллион долларга чейин ушул мафияда акча кармалып турат, бюджеттен урдалган. Мамлекеттен спид центрдин акыбалын караңыздар. Азыр эми могул мамлекеттик жанакындай болбосун, сыртка чыгып могу интернетте. Аларын айтпай эле коеюн, башаламан. Жанагы спид боюнча, туберкулез боюнча алардын лечениясы курсу 9 айдан 1 жылга чейин. Ошолордун дары-дармектери могу фармациядагы башаламандыктын айынан үзгүлтөккө учураган атат. Урматтуу депутаттар. Анан эң бир дагы бул кишинин не только мошенник, жулик, аферист, коррупционер эле эмес, бул чоң трайбалист экен. Чоң трайбалист. Себеби билесиздер, президент дайыма биз мамлекет тарабынан почкасы ооругандарга гемодиализ жанакындай кылабыз. Гемодиализдин расходу өтө кымбат. Бирок президент өзүнүн аракети менен ар бир жаранга бюджеттен 8 миң, 7 миң доллар бөлүндүрүп, ушулардын почкаларын алмаштырып берели деп чечти. Бул өтө бир колдоого тете, мамлекет үчүн да пайда ал. И оорулар үчүн да пайда. А бирок ушул нерсени баштаган кишилердин бири жана кыргыз биримдиги коомунун жетекчиси Аманбай. Фамилиясы Өмүрзаков болуш керек. Өмүрзаков киши бул Туркиядан ушундай нерсе башынан өтүп Туркиядан таап келген экен. Анан бир сыйра кайрылган. Эч ким буга макулдугун берген эмес. Ош мамлекеттик университети макулдугун берип, өзүнүн ординаторлорун жиберип, ошол жакта окутуп аткан жеринен бул киши кайрадан министр болуп келип калат. Эмне үчүн бул трансплантация, бул тарыхый нерсе Кыргызстанда. Эмне үчүн Ошто болуш керек? Ош мамлекеттик университети жасаш керек муну деп, өзү Ирандан, Пакистандан спортивкачан келатып, тиги түрктүн университетинин ректорлоруна, мен инкубскиймин, мен бандитмин, Кыргызстанда мен чечем. Могу оштук ординаторлордун бардыгын кетиргиле, мен силерге башка ординаторлорду жиберем деп, өзүнүн тааныш жашы өтүп калган кишилерди азыркы кезде ошо трансплантация боюнча окуп келгиле деп жиберген кезде. То есть жакшынакай билим алып үйрөнүп калган Ош мамлекеттик университетинин ординаторлорун апштаздан кудуртуп чыктырып, кайра чалып атып түрктөргө. Эми бул нерсе ошо Айша атасынын клиникасында болуш керек экен, Мамакеевде. Эмне үчүн тарыхый трансплантация Ошто болуш керек деп бул эмне урматтуу Сабирдинович угуп атсаңыз, бул кызганычпы, тарыхый же трайбализмби? Моменттерин караш керек бул жерде. Эгерде менин сөзүм калып болсо, ошо кишилердин баарын сурасаңыздар болот. Анан эгер добуш койсоңуздар, могул жерге келген кишилерге сөз да берелик. Урматтуу депутаттар, бул жерде сот менен медициналык мафия деп өдүмбү? Бул жерде жөндөн айтылбай атат. Көп кадрлык чекарда деп өткөндө айткам, мыйзамсыз жумуштан алынган врачтар, байкуштар сотко берет, бирок эмнегедир соттон биринчи инстанция утуп, экинчи инстанцияна утулуп калат. Бул киши түздөн түз жогорку соттун төрагасы азыркы Базарбаев менен дос экен. Урматтуу Базарбаев, угуп атсаңыз мени. Сиз боюнча дагы, соттор боюнча дагы менде маселелер көп. Эгерде сотто эле бербесеңер, ага чейин. Ошон үчүн мындай калыс караш керек. Кече элементарный мени Ленин райондук сотуна бергенде, сиз кеңешчиси болуп, сиз мыйзамды окубайсызбы? Депутат конституция боюнча сүйлөгөн сөзүнө жооп бербейт деген жери бар. Бирок мен депутаттыгыма таянбастан, көчөдө да бардык жерде сүйлөгөн сөзүмө жооп бергенге даярмын. Жооп берип жүргөнмүн. Эми айта берсе өтө сөз көп. Өтө сөз көп. Туугандар, ушул моменттен пайдаланып кетейин. Бишкек шаарында скорыйда болгон 35-40 бригада бар экен. Өткөндө келип 500 бригада иштейт деп айтты. Калп. Ошо мамлекет суранып атып, кошуна колоң башка мамлекеттерден скорый машиналар келет, билесиздер. Ичинде оборудованный, полный, укомплектованный. Ошону эми шаардын Шаяхметов деген скорыйдын башчысы өзүнүн кызынын частный скорый фирмасы бар экен. Жанакы машиналар кичине айдалгандан кийин эле списание кылдыртып, ичиндеги оборудованияларды өзүнүн частный фирмасына алып кетип калат экен, жулуп эле оборудованияларды. Бул не деген шермендечилик?
Бұл не деген кишилерге біз саламаттык сактоо тармагын карматып койгонбуз? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эгерде ушул менен мынау азыркы алынган дүйнөлөрү боюнча, жанакы акчалары боюнча бүт бардыгына мен жоопкерчилик тартканга даярмын. Мен фактыларга таянып, операция этип, ушул ортоң трибунада айтып атам. Канчыбек Кыдыршаевич, кустурузация деп коебу, же болбосо жалпы мамлекеттеги бир уюшкан кылмыштуу топтор менен жана коррупция менен чоң реформа жүрүп аткан кезде ушуларга катуу көңүл бурушу менен депутат катары талап кылам, суранып кетем. Мен дагы Ноокат районунан бир мандаттуу шайлоодон келген жигитмин. Аркамда 10 миң, 20 миң калкым бар. Ошолордун ишеничин актайын деп мен ушул жерде турам. Өмүрүмдө биринчи жолу бюджеттен депутат болуп айлык алдым. Менин бир туугандарым, же болбосо бир туугандарым бир медиги жок. Же болбосо бир мамлекеттик кызматта турганы жок. Мамлекеттик кызматта турганы болсо дагы мен саясатка келгенден кийин кеткиле дегем. Кеткиле деп арыз менен жазып кеткендери болгон. Мен өзүмө тазамын. Алхамдулилля, менин киришем Аллах. Андан кийин көп өтпөй эле коомчулукту көпкө күттүрбөй эле Бейшеналиев мырза жообун берди. Менден мындан көп ай мурун Ноокат районуна Матисаков дегенди коюп берди. Матисаков деген ал жаш бала менде иштеп кеткен. Мен биринчи балысында иштеп жүргөн. Ошондон баштап ал ошол жерде зам главврач болуп иштеп, бузуулар менен кеткен экен. И частныйда иштеп жүрүптүр. Мен аны канча жол сураганда койбой болгон. Ошондон баштап эле ал мага тишин кайрып калган да. Жанакы Турция Дубайда деп атканды, бар деп аткандычы. Мен айтып коеюн дедим, Коңурбай болуп таап чыкса. Мына азыркы кезде силерге айтып атам, ош жерден эле мен ошого подарить этип элем. Сразу эле эмеден нотариустан подарить этип элем. Ошол квартираны таап чыксын, мен сразу берип коем. Эркек эмес экен да алчы. Эркек болсо ошол чоң трибунадан ошондой сөз айтпаш керек болчу. Фактылар менен айтыш керек да. Кимге ким каттатып койгон депчи. Эми дагы айтып кетерим, машина деген. Аялым $4,500 сервиси бар. 97-жылкы. Менин $6,000 машинам бар болчу, азыр 18 жашка чыккан балам бар, ошо айдап жүрөт. Кызым менен күйөө баламдын эң эски машинеси бар. И ошондой эле улуу балам азыркы кезде ысык көлдө иштеп атат. Анын деле машинеси жок. Каяктан машиналар жазып чыкты билбейм. Ошол машиналарды тапса, жанагы Lexus 570 дегенде мында ошо подарить этем го. Мен 2010-15 жылдарга чейин клиника Акунбаевдин руководители болчумун. Исаконович Акунбаев түптөп кеткен жалпы хирургиянын төрагасы болчу. Азыркы кезде да иштейт. Ошол клиника Акунбаев бул республиканский мурдак больница болгон үчүн бүт бардык жактагы республика боюнча сложный эмелерди бияка консультацияга алып келет. 47-чи колония деп коет. Ошол дагы ушул жерде бизге алып келип турчу. Бул история болезньдер көтөрүп чыксын. Бүт бардыгы биз кылган история болезньдер бардыгы катталган. Кимге операция кылганбыз? Алар алып келет. Биз алардан сурап да койбойбуз. Эмне операция кылып атабыз? Билем, бирөө келген экен, өмүр боюнда, мындай пожизненно соттолгон алып келген экен, альвеолопатия с печенью. Ошону операция кылган. Андан башка дагы ошол түрмөдө жаткандар келген, операция кылган. А калгандар келип атканын мен сураган эмесмин. Биринчиден, экинчиден, бул хирургия дегенди билбейт экен. Үйдөн эч ким операция кыла албайт. Биринчиден, наркоз бериш керек. Ал аппаратура керек. Экинчиден, операционный хирургический инструментарий болот. Жөн эле үйдө жаткан эле, Субайдын үйүндө жаткан эле, Коңгурбайдын үйүндө жаткан эле бычак менен кайчы менен кесип койсоңчу, сепсис болот, өлүп калат. Ошондой эле кырган болсоң, ал кишилер, жиги айтып аткан кишилер мени соо калтырбайт болчу. Биз тойго барып калганда
Ошол жерден карайм да, ошол жерден да бөлүштүрө албайм мен. Кимиси бандит эмес депчи. Себеби биз интернатта өткөнбүз. Интернатта өткөндө интернаттын көбү депутат болгон, министр болгон, премьер-министр болгон. А көбү жанакындай болуп бандит болушкан да. Мен Алтын балалыкта иштеп жүргөндө мага зам главврач керек болуп калды. Ошондо предложить эткенде бул келип Алтын балалыкта биз чогуу 1 жыл Сириядан келген. Андан кийин 5000ге жакын балдарды чогуу биз эзе алдырдык. Лечение кылдырдык. Андан кийин мен министр болуп келгенде анын ордуна апарып эле главврач коюп коймокмун. Анын ордун дегенде менден кийинки министр жөн эле жерден күнөөлөп туруп главврачтан алып таштаган. Мен ал жерге келип эле аны алып таштап туруп коймокмун. Мен жок дедим. Жок деп азыркы кезде менин жанымда советник болуп, ашкеп болуп жүрөт. Ал дагы сотко берип атат. Эмне үчүн дегенде аны член ОПГ кылып койду да. Ал эң момун бала да кантип ал жанында жүрөт бандит деп койду мен. Мен билем да муну. 1 жылдан бери экөөбүз чогуу жашадык Алтын балалыкта. Мен министрдин кеңешчиси болуп, Алмазбек Сабитович экинчи ирет министрликке келгенден кийин сентябрда назначение болгом. Ага чейинки таржымалымды айтып кетсем, мен 2009-жылы Кыргыз-Орус Славян университетинде стоматология факультетине тапшыргам. 2014-жылы ал университетти бүтүп, 2014-төн 2016-га чейин республиканский больницадагы челюстно-лицевая хирургия, бет жак хирургиясында ординатураны өткөм. Ординатураны бүтөөрү менен эле 2016-жылдан баштап 2021-жылга чейин мен Бишкектеги номер 6 тиш дарылоо эмканасында врач-хирург болуп иш алып баргам. Ал эми 2020-жылдын аягынан баштап 2021-ге чейин, 21-дин аягына чейин ошол эле мекемеде башкы дарыгердин орун басары болуп кызматта болгом. Анан ал эми 2021-ден 2023-гэ чейин ошол мекемеде башкы дарыгерликти аркалап келгем. 2023-жылы марттан баштап мен Алтын балалык реабилитация борборунда директордун орун басары болуп иш алып жүргөм. Азыр ошол биздин урматтуу депутат айтып аткан бул зубной техник бир да жолу кызматта иштеген эмес дегенине мен эч кандай ал чындыкка туура келбейт деп жооп берем. Анан каралар дүйнөсү боюнча ошол аты аталган Дөчүн-Кыстын группировкасында активный член ОПГ экен деп айтыптыр. Мен эч качан Дөчүн-Кысты дагы өзүм көргөн эмесмин. Алар менен эч кандай мындай связым да жок. Активный член ОПГ болсом мен бир мындай картотекада же бир укук коргоо органдарында турсам керек эле. Биз бул жака жумушка кирип атканда да баардыгын текшерет экен, судимость барбы, ушундай жерлерде турбайбы депчи. Мен эч кандай алындай жакка тиешим жок. Анан айтып аткан түрмөлөргө барып справкаларын жасап берет экен деп. Мен ушул убакка чыкканга чейин бир да түрмөгө кирип ичине баягы эме деп коет, жолугушууларга, аркы-беркилерге мындай кирип да көргөн эмесмин да, билбейт экенмин ал жагын. Жана айтып аткан Кара суунун врачы Дамира деген Бекматова. Ал сотко эч качан привлекать этилген эмес. Сотко привлекать этип ал деген свидетель болуп барган. Свидетель болуп барганга чейин мурдакы министрге орун керек болуп калып, ошол жерге өзүнүн таанышын апарып койгон, ачык айтканда. Андан кийин тиги сот утуп алгандан кийин Верховный сотту утуп алып мага келгенде мен Верховный соттун решениясын аткарышым керек. Апарып ордуна коюп койдум, иштеп атат. Аны деген ОПГ менен связи бар, тиги бул деп КГБ 2 ай текшерди. Эчтеке тапкан жок. Анан кийин гана справка алгандан кийин гана өз ордунда иштеп атат. Ошондой эле Ош облус больницаны бул абдан чоң ката кетирди да. Ош облус больницада Жумалиев Атабек деген иштейт. Көп жылдан бери ошол жерде зам главврач болуп жүрүп, главврач башка жакка чоңоюп кеткенден кийин анын ордунда зам главврач
главврач болду. Ал да сотко берем деп атат. Эмне үчүн дегенде анын дагы 45 000 чогултуп, заведующийлерин чогултуп атат деген сөз, бул фактылар жок болгон үчүн мен сотко берем деп атат. 5 адам сотко берип, уже бүгүн заявление жазып, адвокаттар менен өткөрөбүз дейт. Өткөрсүн. Сотто доказать этсин, ал сотто мен доказать этем деп атпайбы. Мен аны 1 сомго бергем, бирок мен адвокатым 10 000 деп коюптур. Мен аны 1 сомго баалагам. Эми балдардын баары айтат, 100 миллиондон беребиз дейт. 100 миллионду алып туруп, биз бир больница курабыз дейт. Утуп алып туруп, бир больница курабыз деп мага 5 айтты. Бергиле дедим. Эгер ушунчалык акчасы көп болуп, ошо депутат болуп жүргөн болсо, 100 миллиондон берсе, 500 миллионго современный больница келет да, центрда. Ошону курабыз. Кудай буйруса. Мына ушул ызы-чуулардан кийин өлкө башчы Садыр Нуркожоевич дагы өзүнүн калыс сөзүн билгизип, эки тарапты тең бирдей карайм. Эгер айткандары кимиси болбосун дал келсе, фактылар далилденсе, өз жазасыны эл катары алат деген пикирин айтты. Досум да эмес, братым, сватым да эмес, жөн гана жакшы иштеген, коррупция менен уурулуктарга каршы күрөшүүдө тайманбаган министр болгон үчүн кармап жүрөм. 30 жылдан бери саламаттык сактоо министрлигиндеги уюп калган коррупциялык системаны талкалап жок кыласың. Карапайым эл үчүн жакшы шарттарды түзүп бересиң деп шарт койгом. Колунан келишинче аткарып атат. Ага каршылыктар абдан күч экенин баарыбыз жакшы билебиз. Мен бул эле министрди коргоп аткан жокмун. Коррупцияга каршы күрөшкөн, уурулуктарды токтоткон баардык министрлерди коргойм. Эгерде өздөрү коррупцияга, уурулукка аралашса, анда андай министрлерге айоо жок. Көрүп эле жүрбөйсүңөрбү? Эгер уйган коррупцияны, уйган уурулукту жок кылуу үчүн күрөшүп жаткан министрлердин баарын туш-туштан талап жей берсек, эртең эч бир министр иш кылбай коет. Эптеп күн өткөрмөй башталат. Тигил менен жаман көрүшпөй эле коеюн, муну менен жаман көрүшпөй эле коеюн деген позицияга өтүп алып, эптеп убакыт өткөрүп жүрө бергендерди көрүп калбадыкпы? Убакыт күтпөйт. Тез-тез иштешибиз керек. Бир эле жактуу болбой эки жакты тең карайбыз. Эгер депутат айткан фактылар аныкталса, сөзсүз жазалайбыз. Текшерип көрүшсүн, качан алган, кайсы акчага алган баарын текшерип көрүшсүн. Эгер акыркы 3 жылда алган болсо, анда конфискация кылабыз, жазалайбыз. Себеби 2020-жылга чейин мен билгенден Алымкадыр Бейшеналиевдин Дубайда, Түркияда батирлери жок болчу. Өзүңүздөр билгендей, учурда депутаттык комиссия курамы бекитилип, иш жүрүп жаткан учур. Эми бул жагы кызык. Кандай болуп жыйынтык чыгат болду экен деп, коомчулуктун кайсы бир бөлүгү эки көзү төрт болуп күтүп турган учуру. Ошолордун катарында бизге дагы бул аябай кызык маселе. Чындыгында кимисинин сөзү туура болсо, кимиси айыптуу болсо, сөзсүз түрдө коомчулукка ачык айкын билинет деген ойдобуз. Бул жагын көрө жатарбыз. Аман туруңуздар.